Мен калпычымын, жалганчымын, алдамчымын. Кечиргиле. Кече бир досум түштөнүүгө чакырды. Абдан жакшы сүйлөшүп отурганбыз. Бир убакта досум чапаң чаңды жапсаң көйнөкчөңгө доо кетет кылды. Бир досун мисал кылып айтып жатат. Досумдан сурадым. Апаңды жакшы көрөсүңбү же аялыңдыбы? Атаңды жакшы көрөсүңбү же балаңдыбы десем, албетте апам менен атамды деди. А мен жалган дедим. Калп айтпа. Аяш энемдин бутундагы кепичи канча сом, аяштын бут кийими канча сом турат дедим. Аяш энемдин күрмөсү канча сомдагы, аяштын шубасы канча доллар. Досумдун калган сөздөрүн укпай калдым. Кулагым чуулдап, көзүмдөн жаш айланды. Балама чалдым. Машинаны даярдап бер, нарынга чыгам дедим. Энеме чалдым. Шаарга келе жатам дейт. Кубанып кеттим. Бирок мен калпычы экенимди мойнума алдым. Аялымдын күзгү, кышкы, жазгы, жайкы, тойго кийген, тоого кийген, ойго кийген, кыскасы ботинкесинен баш адашат экен. Энемдикичи билбейм. Чынында билбейм. Аялыма машина алып бергем. Апамачы, апа, машина алып берейин десем, жок, балекетиңди алайын, Жалил менен абышкадан калган Ауди эле болот. Менин пенсиям өзүмө жетет. Сен балдарыңды багып жатпайсыңбы? Неберлеримдин курсагы ток, кийими бүтүн болсо болду. Балдарыңды жакшы тарбияла дейт. Ар бирине мүнөзүмө берип чыгат. Келиндеринин кемчилиги менен артыкчылыктарын айтат. Кайра менен үйүмдүн абалын сурайт. Ошентип узун сөзгө кирип кетебиз. Аягында макул балам, бирдигиңе бир далай акчаң кетип калдыго, жолукканда сүйлөшөбүз деп коет. Менин бирдигим менен убактымды аяп коет. Ал эми менчи. Мен калпычымын. Мен апамды эмес, аялымды сүйөм. Атамды эмес, балдарымды сүйөм. Атама телефон чалайын десем, телефон тартпаган, байланыш алгыс тарапай кеткен. Эстегенде Кур'ан окуп, соон багыштап коем. Ал күндө жума күнү, жума намазга барганда. Башка күндөрү кээде эле эстейм. Ошондо да малыма баш көз болуп караган киши жок деп, атам болгондо эч маселе болбойт эле деп эстейм. Жараткан Кудайды жакшы көрөм деп да калдайм. Себеби кечинде темселеп жүрүп кеч келгеним аз келгенсип, интернетти карап, ушактарды окуп отуруп түн ортосунан оогондо уктайм. Таң койгунун таттуусун айт. Намазга тургум келбей, ныксырап жатам да, анан турганда каза намазын окуп, толуктап коем деп турбай коем. Ойгонуп алып шашып жумушка жөнөйм. Ошону менен намаздын казасы да унутулат. Мен Кудайдын буйругун да так аткарбайм. Демек мен киммин? Эки жүздүү алдамчымын. Мен калпычымын. Мен өзүмдү алдап, өзүмдү сооротуп, өзүмө өзүм адвокат болуп жүргөн күнөөкөр пендемин. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтан кечирим сурайм. Мени эмизип, багып, ушул жарыкчылыкка тартуулаган энемден кечирим сурайм. Экөө тең кечиримдүү жана боорукер экенин билем. Экөөнү тең эркелей берем, качанкыга чейин. Бир күн келет, атам сыяктуу энемден ажырайм. Бир күн келет, Кудайдын алдына барам. Ошондо эмне деп жооп берем? Билип туруп эле күнөө кылып жүрө бердим деймби? Мен сыяктуу жалганчы болбогулачы досторум. Мен да оңолууга аракет кылайын. Силер да аракет кылгыла. Бейишиң да, тозогуң да тенең дептир пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Ата энебиздин батасын алып калалы. Бата тилеп кала электе.